Саламатсыздарбы? Бүгүн 17-апрель 2023-жыл. Мен жаңы Кудай ошо оюмду топтоп адамзатка, кыргызга улам чындыкты жеткирип, анан оюм менен дүйнөнү тегеретип тегиздей берем. Жаңы Кудай катары баягы атасы өлсө деле угузат турбайбы дегендей чындыкты сүйлөөгө туура келип атат. Эски Кудай банкрот делет. Бул ааламдык билдирүү болуу чындыкта. Жаңы Кудай пайда болот делип. Же болбосо аалам пустой калды делет. Ал эмне деген кеп? 21-кылымга чейин адамзат көптөгөн эволюция, система, доорлорду басып өтүп, акыркы ошо 20-кылымда техникалык развитие болуп, өсүү болуп, адамдын гени сөөгү жетилгендиктен 21-кылымда гени жетилген өспүрүм эртең ата, эне болуп бир жоопкерчилик өткөндөй, адамдын 21-кылымда адамдын гени сөөгү жетилгендиктен аалам пустой калды дегендей, ааламдагы болгон күчтөр жерге түшүп, адамды кийип атат. Кудай баштап. Кудайды эми ар ким ар кандай сүрөттөп болжоп келген, аксакал болот, болгон деп ар ким ар кандай элестетип келген. Кудай өзү бул энергия, мындай мен көрүнүш катары көп көрдүм, как Абдулдаев катары. Энергия деген сөз бул адамдын жаны деле көрүнбөйт. Бирок энергия да ал материя эмес, мындай кармалбайт. Чыгып кетти. Адам телосы өлүп калды. Тело материя, иштеги жаны энергия. Арбайлар деле кыргыз айткандай, Кудай арбакка койдум, атаңдын арбага колдосун, арбакты сыйласаң боло, арбак бар. Аны мына кыргыз жергесинде ата жолу деген бар. Ата жолунда ата деп коет. Эми атаңды ата дейсиң, анын атасын чоң ата дейсиң, тай ата дейсиң, кайын ата дейсиң. Ошо сыяктуу андан ары өсүп кеткен, өлүп жаны өтүп кеткен, бийик дүйнөгө кеткендерди дагы ата деп коет. Ошо ата кийет дагы ак кууну. Анан бата чыгарат. Ыйык китептерде берилгендей, периштелер оң жагыңда, сол жагыңда периште отурат. Жаманыңды, жакшыңды жасып отурат дегендей, бул туура. Ансыгандай ошо арбайлардан бата чыкканда дагы кетирген кемчиликтериңди айтат. Аалам. То есть аалам да арбайлар дагы энергия. Аалам, алар эмнеден түзүлгөн? Аалам дегенде жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан, жанынан түзүлгөн. Ошолор жерге түштү, ошо жерге түшкөндүктөн анан ошол ак кууну кийип бата чыгаргандай, Кудай да жерге түштү дагы, ушул жаралган жалгыз ал инсан арстан алайды. Атайын эле ааламдан арналып элге ал келген дегендей, корпусу катары жерге жаратып, аны эки дүйнө биригип атат. Ошо о дүйнө менен бу дүйнө биригип, адамдын гени жетилгендиктен Кудай ода кылган бейиш, тозок, эсеп, судный ден, сот күн дегендей азыр жерде жүрүп атат. Ошондуктан жаңы Кудай пайда болгону бул атак даңк эмес, бул өтө чоң жоопкерчилик. Адамдын телосы Кудай ролун аткарып калыш. Бул чоң жоопкерчилик. Мисалга
саясатчылар деле кайсы жол менен барып калып атат президенттикке. Мүмкүн революция жолу менен барып калып атат. Мүмкүн шайлоо менен барып атат. Мүмкүн досу колдоп барып атат. Аяка барганда баягы адам эмес, алында дагы ошо мамлекет үчүн, эл жер үчүн, жеке баш үчүн, келечек үчүн, тан үчүн, жан үчүн дегендей кызмат кылгандай, бул Кудай кейгенде дагы эски Арстан Абдуллаевдин дагы жоопкерчилиги чоң. Кудай жерге түшкөндө, жерде Кудай болуп алгандарды жаңы Кудай жоюп атат. Жерде кимдер Кудай болуп алган? Мына өзүңүздөргө белгилүү бай мамлекеттер Кудай болуп алган. Саясатын жүргүзүп келген. Парламент деген сөз кайдан келди? Президент деген сөз кайдан келди? Батыш мыйзамдар кайдан келди? Демократия аталган. Бүт батыштан келген. Агым диндер кайдан келди? Динди дагы саясатташтырып алган да. Анткени жеңил башкарылып атат да. Базар экономикасы 92-жылдан баштап, союз жоюлгандан баштап келди да Кыргызстанга. Акаев политика кылып. Байлар ошондон кийин пайда болду. Байлыкты пир тутуп, адамдыктан чыгып кетти дагы коррупционерлер ошондон пайда болду. Байлыгы менен бийлик жүргүзгөндөр көбөйдү. Элде деле, дүйнөдө деле. Анан ошо жаңы Кудай келгенде ушу жердеги бай мамлекеттер да жоюлуп атат, байлар да жоюлат, бийлик кылам деген куралы жабдыгы мененби, валютасы мененби, дини мененби, техникасы мененби, религиясы мененби, ушунун баары жок болот. Мындайча айтканда, бийлик отурган менен эч нерсе чечпей калат. Мына азыр ошо жаңы Кудай жерде ишин баштаганда эми көрүнө болуп атса ишенесиң да деп мындай көрүнүш болду эле да. Анан мына ошол жаңы Кудайдын иши көрүнө болуп атат. Кудай эмнеге түштү, эмнеге ошо бир телоны кийди дегенде, эң биринчиси табиатты бошоткону келди Кудай. Табиаттын бир арам жери калбады, жаратылыштын табиаттын бир арам жери калбады, адамзаттын бир адал жери калбады. Арам жери калбагандыктан анан ушу анатомия жаңы Кудайдыкы өзгөчө экен дагы. Анан анатомиясы менен 7 токкочу нан болчу унга колун салганда табият бейишке айланды. Мына чөлдөрдү көлгө айлантат жаңы Кудай. Түндүк түштүк муз океанды жоёт. Жергенейет, тарелка формасына өтөт. Табиатта жайдын аптабы, кыштын чилдеси жоюлат. Түрдүү өсүмдүктөр да пайда болот. Баягы мурунку китептерде рай дегенди убада кылган, бейиш дегенди убада кылган. Кудай эми жерде көрүнө эле бейишти пайда кылып, адамдардын ошо өскөнүн орду барын, эмгеги барын, ошо мурунку пайгамбарларбы, сакабаларбы, баатырларбы, эл үчүн кызмат кылгандарбы, такыбаларбы, ошол жандар ааламда болуп турган азыр адамдарды кийет дагы, тирүүлөй тирилип, тирилди ал жан кийди. Кудай тирилип атпайбы мурун? Энергия болуп турган болсо, азыр адамды тирүү кийди да, тирилди, Кудай тирилди. Эми ошондой жандар кийет. Пророкторбу, адам атабы,
небе ошолор эми 30% адам гана калат дагы. Жерде бейиш орноп, жерде улуулук болуп, жердеги кудай болгон байлар жоюлуп, кудай болуп алган мамлекеттер жоюлуп, бай мамлекеттер, саясатын таңуулаган мамлекеттер жоюлуп, диндердин түрүн таңуулаган мамлекеттер жоюлуп, анан бир адамга биригип, ааламдагы күчтөр кимге биригет? Кудайга гана биригип турган. Алар өзүнчө бийлик жүргүзгөн эмес. Ал жерге келгенден кийин анан ал эмне кылды? Адам тыяласын кийгенден кийин аалам болгон ааламдагы күчтөр, периште, керек болсо жини, шайтаны, эмнени жараткан болсо, аалам, жерде жашап өткөн адамдардын руху. Воздух, духов возит дегендей, анан аба аркылуу анан жаңы Кудай вирусун жөнөттү. Ал вирус болуп тиеткен. Арбайлар, ааламды күчтөр. Мен айткам, мына үнсем жер оңторулуп кететкен ба, трактор айдап өткөндөй. Мынсем булут жылаткен деп. Бата берсем мамлекет өнүгөт өткен, багыт берет экенмин же соттойт экенмин деп. Турция эмне болуп кетти? Кыйын сынган. Кудай кыйынбы? Же ошол бир экономика көтөрүп алган мамлекет кыйынбы? Же жердеги бир мамлекеттин президенти кыйынбы? Же анын саясаты кыйынбы? Көрдүңүзбү? Ошондуктан жерине кааласа каалабаса дагы ошо 70% адам табият ордунан жоюлат, то есть өлөт деген кеп. Аны да айтып өткөм, однокомнатный квартира экен, меники экен, менчик экен, туура да. Жерине Кудайдын менчиги да. Арстан алай деле Кудайдын менчиги да. Жараткан, жөнөткөн, колдоп коштоп турган, керек болгондо ошол адамды кийип алды. Анан Кудайым деп чыгып, анан иш аткарып атат. Эскертти. Жаңы Кудайдын талабы такыр башка. Сыйынба жаңы Кудайга деп атат да. Сырдаш, сыйкыр касиет иштет. Ал эмне деген сөз? Ошо өлбөй туруп, арбай бол. Өрбөй туруп, периштедей, инопланетандай деңгээлге жет. Эскиңен чык, байлык, бийлик, сулуулук, сүйүү, жылтыр пир тутпа деп атат да жаңы Кудай. Мына Абдулдаев, эски Абдулдаев байлыкты пир туткан жок, бийликти пир туткан жок. Жан кийгенде адамдын таны, психологиясы, тан, бул жан болбосо тан деген сөз бар өзү. Тааныйсыңбы бул кишини дейт го. Тааныйсыңбы деген танды карап туруп, жок тааныбайм дейсиң. Таанышпыз. Көрдүңүзбү? Тан жан болбосо жашабайт. Кандай жан кийсе, тан ошону аткарып калат. Ошон үчүн жана жин кирди деп койгондо, жөн эле жакшынакай жүргөн адам жинди болуп калып атпайбы, эчтекени билбей. Болбосо тан исполнитель мындай. Ошо ааламдагы күчтөр жерге түшкөндүктөн анан жаңы Кудай пайда болуп атат. Жаңы Кудай ошону аткара алабы дегенде, бала төрөлгөндө кыз экен, уул экен деп коет. 6 саны аман экен, жакшы, ден соолугу жакшы. Ооба, бир мезгили жеткенде акыл иштейт, көзү көрөт, кулагы угат, дем алат. Баягы төрөлгөн тан аялдын же эркектин ролун аткарды. Ошол сыяктуу Арсылайдын жаны, таны дагы ааламдан келген, ошол Кудай ролун аткарганы. Ошого жаралган. Көрдүңүзбү, жаралган нерсе бир нерсени аткаргандай, мунуку дагы ошо аалам ролун аткарат.
Кудай ошондо калпчы болгон жок да. Кийин эсеп чот кылам деди эле, мына жерге түшүп эсеп чот кылып атат. Кудайга ширик кылдырганды жазалайм делгендей, Кудайга ширик кылган кимдер болгон? Жердегилер, мына байлар. Кудай болуп алды өзүнчө эле. Кыргын сүргүндү ким алып келип атат? Кудай алып келген жок, ошо бай адамдар алып келип атат. Согушту ким алып келип атат? Ошо мамлекет башчылары алып келип атат. Жер талашы, саясат талашы. Ошон үчүн көрдүңүзбү, жерде кимдер жоюлат дегенде? Кудай жерде турат. Ал жаңы Кудай ою менен башкарат. Табият аркылуу адамзатты башкарат. Табият Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Табият кырсыкканды эч ким токтото албайт. Табият ар бир секунд жашооңо күбө, аба күбө да. Абада арбай бар, периште бар, ошон үчүн жана жазып турат дегенде ошо болуп атат. Кыргыз элинде не болуп атат? Кыргыз эли жаңы Кудайды биринчи тааныш керек эле. Эми жерисең жери, чычаласаң чычала, бирок чындык болуп атат да. Кудайдан буйрулган пророк деле Кудай айтты, ага сен периштелер аркылуу айттырды. Сен пайгамбарсың, Кудайдын элчисиң деди. Элге жарыяла деди. Мүмкүн үйүнө биринчи айткан. Кандайдыр бир телосунда өзгөрүү болду, чыйрыктыбы, ысыдыбы, баш айландыбы дегендей, көрүнүш көрдүбү дегендей. Андан кийин ага тууганын айтты. Анан элге айтты. Эми ал кезде чычалады тегереги. Башка урудан чыгыш керек эле, башка улуттан чыгыш керек эле, бизден чыгыш керек эле. Кантип эле ишенбеди, аны көрсөтчү, муну көрсөтчү деди, кордук көрсөттү. Бирок эми Кудай бөлүп койгон элчи болгондон кийин ал кызматын аткарды да. Аны аалам колдоп турду. Бир кезде бир улуттун, элдин башына күн түшкөн кезде баатырды жөнөттү Кудай. Ошол таң катары. Андан баатыр чыкты. Андан кайтпас, андан бир жангийип чыкты. Анын кудурети керемет, керек болсо хан болду алар деп отур Манас баба. Ошол сыяктуу Кудай Кудайым деп чыгат да. Анан Кыргыз тааныбай атат да. Мейлеми, билгенин кыла берсин. Саясатчылар өзүнчө Кудай боло берсин. Диндегилер ишенбесин, атеисттер ишенбесин. Бирок эч багыт чыкпай атат да. Медицинадан жардам болбой атат, саясаттан жардам болбой атат бүгүн. Мисалга Кыргыз мамлекетин эле алалы. Күнгө мектептин окуучулары наркодилер болуп атса, студенттер электронный сигареттен баштап чегип наркодилер болуп атат, демек наркомандар көбөйүп атат. Ал эмне деген коом? Бул кризис деген сөз. Кудай талабын койду, жаңы Кудай. Мына адам болгула, арбай болгула, инопланетан болгула, периште сыпатка жеткиле деп атат. Сыйын деген жок. Байлык бийлик топто деген жок. Өзүңөрдү таанып, улуттарды куткарып калгыла. Ошол сыпатка, ошол качествого, человеческий качество дегендей. Ошол деңгээлге жеткиле. Ниетиңерден, сөзүңөрдөн, энергияңардан, кудуретиңерден, жашооңордон, баскан турганыңардан, сөзүңөрдөн, илимиңерден
ушул көрүнсүн деп атат Жан Кудай. Ал илимин берди мына. Илимин бергенден кийин ошол улуулукка өткөрчү илимди кабыл алгыча 27 кырсык буйруп атат. Ден соолугунан, бала бакырасынан, мал пулунан, байлыгынан, бийлигинен, ооматынан денеси жарым жандуу болуп калып атат. Табият кырсыгынан, пикир келишпестик, үй бүлөлүк улуттар аркылуу. Мына ошол болуп атабы? Болуп атат. Авария болуп атат. Не гана болбой атат? Көрдүңүзбү? Көзгө сайып көрсөтүп турса дагы улуу күчтөр адам кабыл албай атат. Эски психологиясынан чыга албай атат. Алар Кудайды Кудай кылган жок, мейли эски эле Кудайды Кудай кылса деле түшүнөт эле. Кудайдан буйрулган адамды да тааныган жок. Ай, келиңиз, эмне деп атасыз, кана? Эмнеңиз бар? Деген жок. Байлыкты, атактаңкты, мактоону, кошоматчылыкты жана башканы пир тутуп алды. Ошондуктан Кудай сыноону эмнеге берет дегенде, сыноону ошо Кудайды таанысын деп берет. Сыноосун качан алат десе, азыр алып койсо кайра байлык бийликке умтулат да. Эми кыргыз эли, кыргыз бийлиги, дүйнө эли жаңы Кудайды Кудай деп кабыл алгыча, Кудай деп тааныгыча, эски психологиясынан чыккыча оордур, кабыл албастыр. Бирок башка амал дагы, башка вариант дагы, башка жол дагы жок. Аалам Теңир ата бир адамды келип кийип алат делет маалыматтардын башында. Ал дүйнө элин кризистен чыгарат, чындыкты аныктап берет деп. Чын эле бүгүнкү күндө кризисте, медицинанын кризисте. Анткени таан нурданып баштаган кезде медицина таасир бербей калат. Бир гана ошол улуулукка, энергия өткөргүчкө же нурданыш керек, энергия өткөргүч, энергиянын ролун аткарып калгыча. Мисалга мен Кудай энергия ролун менин тааным аткарып атат. Ошол сыяктуу инопланетан периште арбай ролун адам аткарып калгыча, шишик, псих канча болуп атат? Өлтүрүп коюп атат эрди, аялын, баласы, атасын, сүйлөшкөн кызын кысканып, кетирген аялын, ал псих деп түшүнүп койсо болот да. Ал жөнүндө кысканып атат. Ал псих болуп атат да, кысканга эмне ал? Көрдүңүзбү, медицина кризисте экен. Динде деле өзү сыйын маселе жок, Кудайды таанытып атат. А бирок диндеги өзү кырсыктап атпайбы? Диндегилер жеңил түшүнө коюш керек. Анткени Кудай жөнүндө кабары бар анын. Аалам жөнүндө кабары бар. Жаннат дүйнө, бейиш дүйнө жөнүндө кабары бар. Мына көрүнө тозок болуп атат. Бул эгер эми көрүнө бул дүйнөдө болбосо, анда мен айтканым бир жомок боло берет эле. 10 жыл мурун айткан бул нерселерди. Ошон үчүн кыргызды сактап калыш керек. Кыргызды өстүрүп куткарбасак, өлтүрүп куткарып алабыз. Кыргыздын жарымынан көбү өлүп, жарымынан көбү камалып кетеби. Өспөгөндүктөн кырсык болуп атат да. Кырсык өзү адам кызматын билбесе, аткарбаса, өзүн тааныбаса, Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Айлык өкмөт кармалды, анан следователь кармалды, анан активист кармалды, милиция камалды, СМБшник камалды деп эле атат. Бүт эле камала берсе, осужденный болот го баары эле. Соо деле киши калбайт го. Шопур деле өзүнчө кырсыктап ал камалат. Азыр кырсыктан куткаруунун жолу эмне экен? Ал Кудайдын талабын аткарып ийиш керек. Элди өстүрүш керек. Талап да, бул шарт да.
Ар бир доордун өзүнүн талабы болот. Ар бир доордун эки дүйнө бириккендиктен анан Кудай жерге түшүп атат. Көз көрүүнү эскертип атат. Оосу бар, анын көзү бар, колу бар, жашаган адреси бар керек болсо. Анатомия, астрология ролун аткарып калат делет. Ошон үчүн астрология бош калды деп. Эми аалам бош калды, жерге түшүү адам аткарып калды дегенге. Мурун адам аткарса, аалам башкарса, азыр адам башкарып, аалам аткарып калды. Тетир заман тескери философия жүрүп атат. Мына Арстаналай ойлонуп атат, Арстаналай сүйлөп коюп атат, ааламда күчтөр аткаруучу болуп, арбайлар, периштелер дүйнөнү жазалап, жан алып, жан салып, жерене көк асман жөлөмөгүчтөр жан Кудайдын айтканына коштоп колдоп мөөр басып, чөлдөр көлгө айланат десе, мына суу каптап дүйнөдө Арабияда кургакчылык болгон, чөл болуп турган. Чындап эле табиятта эмне күнөө? Жан Кудай куткарганы келди. Аны ким кор кылып койгон? Жеренени. Жеренени адамзат кор кылып койгон. Оор болуп кеткен. Мурунку бал китептерде да берилет. Байлык деп, бала бакыра деп, сен Кудайды унутуп калба деп. Азыркы жаңы талапта байлыксыз жаша, бийликсиз жаша. Анткени сен өзүң, мына сени энергия кийсе, сен бийлик кылып каласың. Жерде бийлик менен тура берсең, аны менен чектелүү нерсе гана өтөт. Буягын аңдып карасаң, тиягын уурдап баштай. Жердеги байлык менен сен эч нерсе чече албайсың. Экономика көтөрүлүп атат деген менен аны көрбөй атабыз. Кайра эле бардык нерсе кымбаттап атса, газ, свет, налог дегендей. Демек каяктан көтөрүлүп атканын билбей атат да. Көрдүңүзбү, жердеги бай болгучу, андан көрө вселенный түшүнүктө бай болсоң, сен дүйнөгө бийлик жүргүзгөн атасың. Ошон үчүн байлык, бийликтен отказ кыл болуп атат, жердик. Эрге тийбей тур, аял албай тур, төрөбөй тур болуп атат жаңы доордо. Эмнеге дегенде, бул эми ааламдын талабы, төрөбө дегенде. Төрөгөн балдарын мына көрүнү эле бага албайбы, же бир жан кейдиби терезеден ыргытып аркасынан өзү секирип өлүп атат. Итке берип коюп атыптыр. Ал балдарды мындай өткөөл мезгилде мүмкүн тозокко тууп койдум. Оорго туруп, артка тартып алат сени. Мисалга мен байлыкка, бийликке, бала чакага карабадым. Чыгып кеттим тез. Тагдырын тапшырып койдум ошонун баары, мейли. Ушунчаны бериптир Кудай, ушу танды бериптир, ушу акылды бериптир, мен Кудай үчүн турайын. Талак бердим болгон нерсеге, байлыгына, бийлигине. Президентке барганымда аалам үчүн баргам. Ааламдын аткарууsunун представители катары. Баягы баланча өкүлдөн келдиби адам дегендей. Посольство, Россиянын посольствосу Россиянын өкүлү да. Анысы кандай, ошо өкүл катары баргам, ааламдын өкүлү катары. Бийлик эңсеп барган жокмун, ошо куткарайын деп, ааламдык жолду берейин деп. Эми чындыкты айтууга туура келди. Мейли ошо ааламда Кудай болгон болсо, Бог болгон болсо, анда суранып, тиленип, сыйынып, ыйлап, сакталып калсаңар талашпайм эчтеке. Ал жерге түштү, ал буйрулуп түштү, анын үчүн өтө көп билдирүүлөр бар. Пайгамбарлардын жаралышы, тарыхы да бар го, ал кандай жаралган, кайсы улуттан, кимдин баласы болгон дегендей. Адам атанын деле жаралышы бар го тарыхта. Ошо сыяктуу Кудайдын да жаралышы бар. Эмнеге ага табият баш ийип калган? Көп сөз эми ал. Эмнеге арбайлар баш ийет? Ага эмнеге адамзат жүгүнүп келет? Ошон үчүн муну өткөөл деп коет. Эски доордон жаңы доорго өтүү.
же болбосо баягы адам өлүп арбакка айланып аякка барып кызмат кылганга окшоп калат. Тирүү туруп эле кызматка өт деген кеп. Ошол талап. Жан Кудай ошону талап кылат. Ошон үчүн кыргыз дүйнөнү башкарат. Кыргыз улутунундагы жашоого жаралуу милдети бар. Техника ойлоп таппады. Парламенттин же саясатын же бир кандай бир Кыргызстан пророк чыкпады бүгүнкү күнгө чейин. Ал таңуулаган жок дүйнө элине. Эми гана Кудай чыгат экен да Кыргызстанда. Буйрук ошол экен да. Ошон үчүн улуу эл деген ошол экен да. Улуу күчтүн ролун Аллах велик деп коебу? Аллах улуу деген сөз тема ал. Анысы кандай ошол улуу кыргыз утурумдук сөз сүйлөсө же максаты жеңил болсо жерине жерит, сөзү жел болот. Мына утурумдукму, жашоонун сөзү сүйлөсө, максаты эптеп эле күнүмдүк болсо жерине жерит, өлүп калат. Сөзү жел болот. Не деген калпычы саясатчылар чыкты эле? Көрүн эле. Республика беле партиялар. Бул жолу Кыргызстанда бирдеме дегендер. Ошон үчүн улуу кыргыз жана теңирчилик деген сөз бекер эмес. Теңирдей сыпат болгон. Теңирдей салтын кармаган, теңирдей шартын аткарган, теңирден шартын аткарып келген. Улуу ел болгондуктан ага дин түшкөн эмес, майдаланып кеткен жерге түшөт да динчи. Көкүрөгү менен байланышкан, жылдызга карап жолго чыккан, түшүнө карап иш кылган арбайлардын, улуу күчтөрдүн ишараты ушундай болуп атат деп жаңылышкан эмес. Делгендей, мына азыр Кыргыздын дагы көрүнө ошо арбайдын, ааламдын ролун аткарчу мезгил келди. Муну дүйнө тааныбай кое албайт. Анткени көрүнө болот да, бул көрүнө аткарат да кыргыз. Кыргыз аткарыш үчүн өстүрүү керек. Бул кааласак, каалабасак дагы болчу нерсе. Себеби мен башыман, как Абдылдаев катары, башыман өткөрдүм да бул нерсени. Динге кимде болсо кире берсе болот, кайсы дингечи. Бул улуулукка кара куш менен иштеш керек. Аябай көп изилденүү керек. Мына адамга көздү берди. Түстү көрүп атат, түстөрдү кысыл экен, жашыл экен деп. Күндүз да көрүп атат, керек болсо түндө да көрүп атат. Адам керек болсо фотоаппараттай, видео аппараттай элестер калып атат көз алдында, мээсине жазылып. Кудай ошондой керемет бергендей, мен көрүнүш көрөм кадимкидей, көрүнбөгөн дүйнөнү көрөм. Эми адамга берилет экен да. Керек болгондо. Керектүү адамга. Муну ким жокко чыгарат? Көрүнүш көргөндөй, көрүнө жаратып коет экен да, көрүнүш көрдүңбү? Көрүнбөгөн дүйнөнү башкарып коет экен ошол адам. Адамдын телосы бул баягы Кудай микроэлемент космос это человек дегендей эле жаратып койгон. Ошон үчүн анан батасы менен жаратып коет атпайбы, анатомиясы мына. Колун көтөрүп олмойн деп мээрим төгүп. Же болбосо нааразы болуп туруп жоюп коюп атпайбы? Кыргыздын улуулугу ушундай болуп атат да. Анан аны жоя албайт да, муну адам жоя албайт. Бийлик жоя албайт, дүйнө жоя албайт, ал улуу да улуу. Жалган жоюлуп кете берет. Бийлик ал жоюлуп кетет эртең. Ал көрүнүштөн пайда болгон жок да ал. Ал бар убакыт материя жоюлуп кетет. Көрүнбөгөн дүйнө түбөлүктүү деген ошол. Ошондуктан айтаар сөзүм көп. Сөктү мени кыргыз Акшата. Айнып калды бул адам деди. Жинди деди. Үстүнө жугунду. Эмнени гана айтпады. Пенде, сен сүйлөй бересиң. Жугундуну
чачып үйчү сен эмессиң мага. Өлтүрүп коем, өлтүрүп койчу да сен эмессиң. Жинди болуп калды. Мен жинди болуп калдымбы, же өзүңөргө карап көргүлөчү. Кандай жашоодум, эмне үчүн жашап атыпсың дегиле болду. Деп анан ушунун баарын ойлонуп көрдүм да анан. Мен Кудайдын айтканын аткардым. Мен адамдарга жакпай атам ошол сөзүм, ошол ишим үчүн. Бирок ааламга жагып атам. Ошол үчүн буйрулуп келгем. Мени жактырбай атабы? Кудай болуп, ушу дүйнөнү башкарып, жалганды жоюп атканыма. Бирок Кудай дагы адамдарды жактырган жок. Жаккыдай эчтеке кылган жок адамзат. Кудайга жаккыдай. Дагы кечиримдүү Кудай, дагы мээримдүү Кудай. Ошон үчүн анан айттым да, мен Кудаймын, сооронбай, сен такты бошотуп бер, доорду алабын билбейсиң. Бербесең 2020 сезонуң бүтөт. Кудайга иш козго да айнып ал. Ошондо эле мындай ичимдеги жан сүйлөйт да. Сага иш козгойм деп өздөрү козголуп калды дейт. Мен кайдамын, ал кайда? Белый деген баланы актадым, адвокат экенмин. Атууга кетип атыптыр. Мен белыйларды актап калам. Ким жакшы адам болсо, такыба, так, сак, ак, ааламды түшүнгөн, эч кимге жамандык кылбаган, мен ошо белый катары кырсыгынан да куткарып калам. Жанында Атамбаев отуруп эле, ал кезде президент. Мен тигини актаганда тиги соттолду жерге кулап калды. Чаң болду, мүшүп калыптыр. Ана мен ошондо айттым, Атамбаев соттолот. Аябай көп күнөө иштер жазап коюптур. Соттолду, соттолду. Ал кезде президент. Аны Соке камада, Кудай буйруп койду, аны Соке камайбы, Боке камайбы камай берет. Андан кийин анан бир күнү боорум оорду, ушуну чыгарып коеюн. Мээрим анан өлүп калат окшойт, бул үшүптүр, палек эткен, бир бала пневмония болуп атыптыр деп эле сөздөр болот. Жок. Мен көрүнүш катарды көргөм, ал чаң болуп муздап калды эле. Чыгарып коеюн, мончого жүрүңүз, мончого алып барып жуунтуп коеюн деп атыптыр. Мен ошондой практика, теория, кадимки эле аткарып анан көрүп, андан кийин анан ишенимге келип анан аалам ролун аткарып атам. Кудай эле пророкко ишенгендей, ал өз тактысын, өзү келип киерин адамын ошентип бир чоң сыноолордон өткөрүп анан киет да. Ошондуктан мындай эсиңерди жыйнагыла, кыргыз. Ар бир адам, чынык адам эч качан чындыкты сатпайт. Мен саткан жокмун, эч качан бирөөнүн аркасына барып кошомат кылган жокмун. Сот, Арстан Алай, сот. Жалган дүйнөнүн жолун жабуучу чыныгы дүйнөнү. Бог тебе судья дегендей сот. Сот честный болуш керек да. Талдап анан соттойт, ошон үчүн мен дүйнөнү талдап туруп анан соттоп атам да жерде кудайларды. Байлар банкрот болуп атат. Спирт заводун өкмөткө өтүп кетиптир дейт да бир фирманыкы. Гавай дегендин акчасын өкмөт алып коюптур дейт. Аны өкмөт алып аттı менен Кудайдын буйругу менен баратат. Ошондуктан айтып отурса сөз көп, бирок ошо чындыктарды айтып коеюн дедим. Жердеги Кудай болуп алган адамдар, мамлекеттер жоюлат. Ошон үчүн Кудай болбогула жерде. Ширик келтирбегиле. Байсыңбы? Ошол кембагал адамга дагы жакшыраак мамиле кыл. Түшүнө биле аны. Ишиңди жасап атабы? Ал сен ишиң жасап алса, сен ишиң жүрбөйт эле. Айлыгын бер. Турмушу бар анын психологиясылык кыйынчылыктары бар. Сен анын бир атасы, энеси катары кара. Кыргыз журтун бөлө булуттай көрүп башкарууга болбойт, коркутуп мокко. Көктөн буйрулган укугу көп. Кыргыз улуу эл. Кыргызды түрмө менен багынта албайсың.
Бул утурумдук эле бир эволюция менен туруп атат. Азыркы эски түшүнүктөгү саясатчылар. Бир гана жол бар, улуу жол, кыргыз жолу, аалам жолу. Дүйнө эли кыргыз болот же кыргын болот делет. Кыргыз деген сөз бул жылдыз. Жылдызды Кудай жаратып, жылдыз кыргыз деп, кыргызды Кудай жаратып, жылдызды Кудай жаратып, жылдыз кыргыз деп ат коюп, жылдыздын сырын кыргызга бекиткен дегендей, астрологический прогноз дегендей, астрология адамзатты башкарып турат экен дегендей, билсе орду ошол. Ошол күн келет, ошого бара айтат. Ошон үчүн жолун таппай, эгесин таппай, өзүн тааныбай, бүгүнкү күндө кыргыз кор болуп атат. Кор болгон сайын косколот, азайган сайын кулпурат. Улуу кыргыз. Айтайын дегеним ошол. Капа болсоңор капа болгула. Жаңы Кудайды жойбойчу бул бийлик эмес. Адамзат эмес. Ал ааламдан буйрулуп келген. Анын ошончо аурасы, ошончо көзгө көрүнбөгөн күчү бар. Бирок ааламда эч нерсе жок деп айтсам болот. Баары жерге түштү. Гармонияга чыккыла. Ошо арбайды периштени тааныгыла, заманды тааныгыла. Булар эмнеге? Ааламда жашоо кандай экен? Ааламда чындык жашоо. Аллах дегенде ак жашоо. Чындык болгон жерде тынчтык болот. Ошондой түшүнүккө жетсеңер, анан силерди кийип, анан өлбөстүк пайда болот. Кадимкидей адам өлбөй калат. Бейиште адам өлбөйт экен, карыбайт экен, оорубайт экен. Делгендей эле эмне берилсе аны албайт экен, ал көбөйсө көбөйөт экен. Байлыкпы, касиетпи, түшүнүкпү дегендей эле жерде пайда болот. Ошол нерсенин баары пайда болду. Мен өз башыман өткөрдүм. Жашарып атканымды, эмоциямдын жоюлганын, энергиямдын күчөгөнүн, ошондой көрүнө эмес, көрүнбөгөн дүйнөнү көргөнүм, көрүнбөгөн дүйнөнү башкарганым, көрүнбөгөн дүйнөнү түшүнгөнүм. Кара жылан аябай көп чыгып атат жерден дегем го. Байболот деген пендечиликте бир теңчүбүз бар эле. Ошол айтып атат. Гараждан, биздин бокстан кара жылан өтө көп чыгып атат. Ал Байболот кайра эле өзүмдүн энергиям. Кара жылан чыкты дегенде кара жер сорот. Андан көрдүңүздөр го дүйнөдө эмне болуп кетти. Ошентип эми ааламдан буйрук ушул болгондон кийин адамзат кантип кабыл албай коет, кантип тааныбай коет, кантип келбей коет, кантип бирикпей коет. Мунун баары болчу нерсе. Ошондуктан ааламдагы энергияңарды карап көргүлө, туурабы, чынбы, шейхтерден, аалымдар менен кичине кеңешип көргүлө, билдирүүлөр барбы, ушунун бир кыры. Мүмкүн ошол дин, ошол убакыттагы эле эволюцияга, ошол убакытка эле аял эркек деген жашоо болгондо ошого берилген. Кандай жашаш керек? Азыр болсо башка жашоо башталып кетти да. Баягы мектепте башка тартип да. Энеңди ук, атаңды ук, сабак оку, такыба жүр, таса жүр, элдин алды бол, отличник бол. Анан кийин отличник болсоң, анан кийин чоңойгондо жакшы жашоого жетесиң дегендей, ошондой гана берилген. А бирок түшүнүк берилген келечек жөнүндө. Мында болсо, баягы ата кандай болот, Куда кандай болот дегендей, ааламда күчтөр кандай болот, Куда эмне кылат, ал тирүү, ал келди, эми ошол асмандагы бейиш аталган, суу аталган, суу бар экен, өсүмдүктөр бар экен, жашоо бар экен, бактын көлөкөсү бар экен. Ким ошо өссө, бул дүйнөдө жакшы жүрсө, кыйналбайт экен. Туура, аң сезимиң өссө кыйналбайсың да, кырсыктабайсың да. Аң сезимдин ылдыйлыгынан адам кырсыктап атат да. Кудайдын каарына калып атат, ааламдын каарына калып. Мына аң сезими бийик адам өзү эле оорубайт да, кейбейт, кепчибейт. Майда көрөт. Адамды түйшүккө тартат, тиги түйшүктөн куткарат, кырсыктан куткарат. Илими менен, чакыруусу менен, жүргөн турганы менен.
үлгүлүү менен. Кайда эле ошол анан эле бейишке барганда жыргап эле жатыр. Жок, ал калп да туура болбой калат да. Кантип эле анан аякка барып жатып калсын. Кудай өзү кызматта болуп атса, анан арбайлар кызматта эмеспи, периштелер кызматта эмеспи? Анан адам анан жаңы доорго өткөндө кантип эле кызматы жок эле анан бейиштелерден жөлө жатып калсын? Жок, кызматта болот. Бейиш деген сөз эми тынчтык да деген сөз да. Тынчтык. Ассаламу алейкум дегенде деле тынчтык болсун деген сөз болуп атат да. Тынчтык качанкы болот? Чындыкта болот. Ааламда болот. Жан өз ордун тапканда болот. Ошол сыяктуу жан адамдын анатомиясын кийгенде анан тынчтык болсо, чындык болсо, ал жерде кырсык жок да. Мамлекет өнүкпөйбү. Ошондуктан эки чоң нерседен айтып өттүм. Ошо аалам, астрология бош калды. Жерге түштү. Муну көрүнүш катары көргүлө, көрүнө катары көргүлө, ошол жан Кудай эмне айтса ошол болуп атат. Көрүнө бейишке айланып атат. Табият кырсыктатат. Бирок табият жазалабаса адам эчтекеге баш ийбей калды да. Табият деген табиятта Кудай жараткан. Күндү да Кудай жараткан. Адамды да Кудай жараткан. Эми билгени менен кылып башкарат да. Экинчиси эми ошол адам аалам ролун аткарыш керек. Өлбөстүк үчүн күрөш керек. Өлүм деген түшүнүктү мээден жоюш керек. Мурун кара күч менен баатырлар чабышса, согуш болуп, бирин-бири жеңсе, азыр касиет менен дүйнөнү башкарыш керек. Кудай касиети менен башкарат да. Ошондуктан кыргыз улуу эл дегендей улуу күчтү элестеткиле сиздер. Бай эдебиз мындай эле, атабыз мындай эле, жакшы адамдар өтүптүр дегендей, жок дегенде ошо биз мактап жүргөн эне аталарды элестетели. Биз бала кезде кандай ыймандуу адамдар бар эле, кандай бир улуу сыпаттуу адамдар бар эле. Бирок ушу байлык, бийлик дедик, эмне таптадык? Оору таптык андан, уруш болду. Мына күндүк эле жашоодо инсульт эмнеден пайда болду? Ошо байлык, бийлик, кысылуу, кыжаалатчылык, өлтүрүп коюу. Мындан ким куткарат? Адам жасап атат ошол нерсени. Адамдын аң сезими өссө, анан сактансаң сактайм дегендей болуп атат да жашоодо. Анан буга маани бербесек, бул улуу жол менен кетпесек, башка жол жок. Медицина жардам бербейт, бийлик жардам бербейт, саясат жардам бербейт, байлык жардам бербейт, ар кандай религия жардам бербейт. Болду, бүттү. Бай жардам бербейт. Анткени жердеги алар Кудай болуп келген. Ошолор медиктер өзүнчө бир Кудай болуп алган, криминалдар өзүнчө бир Кудай болуп алган чөйрөсүнө. Диндегилер өзүнчө Кудай болуп алган, биз жер бербейбиз, анан жаназа окубай коебуз. Анан биз башкарабыз деген сыяктуу. Байлар өзүнчө Кудай болуп алган, бийлик өзүнчө Кудай болуп алган, анан керек болгондо анан чөт экен да. Кудай ар доордо өз ордун да алмаштырып турат дейт. Ошондуктан эски кудайлар ошентип жойулду. Кудай болгон акча. Акчаны кубалап келсең, акчага энергияң өтүп кетет да, акча сени өкчөп келген. Эми акка өт. Акка өтсөң анан өз ордуңа келесиң. Акча анан ошондо аркаңан чуркап жөнөйт. Байлык сенин аркаңан жөнөйт, бийлик өзү келет. Арга жок келет, күнү бүтөт. Дагы оюмду топтоп сүйлөп турам. Эми кайсы тилде сүйлөсөм деп турдум. Эми болушун айтпасам болбойт экен. Ушул 1-январда быйыл көрдүм эле ошо ачык вилканы. Вилка резеткага сайылган. Ал эми ачыкта энергия иштеп баштады деген сөз. Ачыкта психологияны өзгөртүш керек. Ачыкта ал жөн эле Кудайды таануу деле жакшы. Адамды да тааны, табиятты да тааны ачыкта. Кыргыз эмнеге табиятка сыйынып келген десе? Табиятка сыйынган эле Кудайга сыйынганы. Табият сууну берди, Кудай жерди берди, ошондо жашап атат. Адамга сыйынып атпай керек болсо, Алла ыраазы болсун, же болбосо рахмат деп. Анткени бирөөнүн көңүлү Кудайдын көңүлү, анында Кудай бар, мейли ал капыр болсун, улуту башка болсун, дини башка болсун, атеист болсун, аны кордогонго болбойт. Аны жаманатты кылганга болбойт, анткени анында Кудай бар, аны да Кудай жараткан. Ошондуктан бул сыйынуу деген сөз
Бул тааныганда кайнатасына жүгүнүп атпайбы? Эмнеге? Ал ошо кайыптан буйрулуп калды ушу кайын журт деп. Кайнысын тергеп атпайбы? Сыйынып аткан жок, ага сый кылып атат, кайыпка карап туруп. Анысы кандай адам ошо кайыпты түшүнбөсө, көрүнбөгөн дүйнөнү түшүнбөсө, бул дүйнөдө жаңы доордо жашай албайт, өсө албайт. Динге кирдиң, же бийлигиң болуп калды, же байлыгың болуп калды, аны менен күн бүтүп аткан жок. Керек болсо көкүрөгүң тынчыбай калышы мүмкүн. Келечегиң болбой калышы мүмкүн. Ой көп, сөз көп. Менин ушул жердеги талкуум дүйнөгө толкун болуп тийип турат. Ошондуктан айтпаган деле сөзүм калбаптыр көп жылдан бери. Бирок ушу жаңылап да койбосом болгудай эмес. Өзүңүздөрдү тааныңыздар, өсүп кутулуңуздар. Бул бурулуштан эч ким буйта өтө албайт. Бул өзү программа, бул өзү буйрук, бул өзү ылгоо. Өсүп кутуласың же өлүп кутуласың дегендей эскертип коюу. Оосу бар Кудайдын, мээси бар Кудайдын, жерде жашаган Кудайдын ал иши мен эскертип койдум. Табыгы илим түшкөндөн кийин адамдын тагдыры өз колуна тапшырылат делет. Мындан ары өсүп кетүү да өз ишиң. Жок, артка түшүп, түшүнбөй өлүп кетүү да өз ишиң. Ошондуктан тагдырыңар өз колуңарда. Өсүп алыңыздар.